Dostlar menен kандай мамиле? Allahu akbar. Дос, караңыз, дос сизди жакшылыкка үгүттөгөн адам, жамандыктан тоскоол болгон адам дос. Бирге чай ичкен, бул жөн эле көп адам чай ичет. Ошондой достордон көбөйүш керек. Жакшылыкка үгүттөгөн, жакшылыкка себеп болгон, жамандыктан тоскоол болгон достордон. Анан бирөө менен достоштуңузбу? Акысын бериңиз. Тарынбаңыз, капа болбоңуз. Досуңуз, дос мен сен айтканда аяган эмес эле, мен мага эле келгенде сен аяп калдыңбы? Доско антип айтпайт эч качан. Ал сөздү балаңызга да айтпаңыз. Караңыз, бул дүйнөдө бизге эч ким эч нерсе карыз эмес, туугандар. Биздин атабыз да карыз эмес, балабыз да карыз эмес, аялыбыз да карыз эмес, байкебиз да карыз эмес. Биз ушундай жашайбыз, как будто бизге баары карыз да. Жок. Эч кимден эчтеке күтпөңүз. Бирөөдөн машинесин сурадыңыз, акча сурадыңыз, бергенге милдеттүү эмес. Бербесе да разы болуңуз. Бизди бербесе Аллах сактасын. 10 жолу берип, 11-чи жолу бербей койсун машинесин. Өзүмдө болгондо сурабайт элем, сенин машинең бар экен, макул эми. Бизде да болуп калар бир күн. Бул не деген тарыныч бул? Сен башка жаныбарларды карасаңыз, мышыкты, койду, макул атты да, итти да кээде жылмаят, кээде күлбөйт, бирок жылмайып, ыраазычылыгын билдирет. Иттер куйругун шыйпалаңдатып, мышыктар бирок эшек өмүрү ушундай да. Шоколад берсеңиз да ушундай. Көргөнсүзбү күлүп жаткан эшекти? Разы болгон эшекти жаныңызга келип, өзүн мындай сыйпалап, кожоюн, жакшы адамсыз, күндө жем. Аттагы жаныңыздан ары бери чуркап, эркелеп, атта бар бул суфат. Итте эң көп. Мышыкта да бар. Эл көрсүн үчүн болсо да мышыкта дагы бар. Койдо дагы бар. Бирок үйрөтүп алган, артынан ээрчип жүргөн бир кодик барбы? Жок эч кимде андай. Ошого биз тарынбай эле тургандар. Эмнеге тарынабыз? Тарыныч менен бүгүн бирөө досунан тарынган, бирөө аялынан тарынган, бирөө байкесинен, бирөө тайкесинен, бирөө атасынан, бирөө апасынан өзүбүзгө тарыналы. Ааламга тарынбай эле тургандар. Жашоо керемет, кенен, асман бийик, жер машалла. Эмне тарынасыз? Тарынганын куржунуна зыян деген ошол. Тарынган адам эл менен келип чай ичпейт. Тарынган адам сиздин машинеңизге отурбайт, пешком жүрөт же маршрутка менен барат. Тарынбаңыз, кенен жашап жүрө бериңиз да. Чын? Үйдө тарындыңызбы? Мисалы, аялына тарынган адам билесиздер эмне болот? Жалгыз жатат. Ошого тарынбай эле тургандар эч кимден. Эч кимден тарынбай. Досуңуздан да тарынбаңыз. Мен сенен мындай күткөн эмес. Не күтөсүз? Күтпөңүз сиз. Балаңыздан да тарынбаңыз. Мен сени чоңоюп ушундай кылат. Жок, тарынбаңыз. Ар бир адамдын өзүнүн программасы бар. Бүт дүйнө сизге карап жашаш керекпи?